Амансыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Элдик өнөр төкмөлүк эч качан калбас бөксөрүп, байыртадан бабалар балдарга келген өткөрүп деп, элгертеден эле кыргыз эли төкмө акындардын кадырын билип кастарлап суйурмат көрсөтүп келген эмеспи? Андыктан бүгүн биз дагы мына ушул эфирибиздин төрүнө жаш төкмө акындарды чакырып конок кылып турган чагыбыз. Анда дароо эле ушул биздин кыз жигит айтышыбыздын акындарын тааныштыра кетсек. Алгач эле мына каплеттен сөз таап, биздин жаш акын кыздардын катарында келе жаткан Айнара Батырбек кызы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана ошондой эле көкүрөгүнө ыр толуп, жан дүйнөсүнө нур толуп, комузун колуна алып камынып келип калган биздин Сыймык Исқақов мырза. Саламатсызбы? Кош келиптирсиздер. Маанайыңыздар кандай? Сонун маанайыбыз буюрса. Маанай сонун, Анда ушундай сонун маанай менен алгач эле эфирибиздин башталышында биздин конокторго суроо менен кайрылгым келип турат. Негизи эле ушул көрүнгөнгө эле акындык өнөр бере бербейт экен, колуна комузду алган ар бир адам эле коюлуштуруп ырларды төгө бербейт дегендей. Ушул негизи эле акындык өнөргө кантип келип калдыңыздар, кайсыл жерден бул нерсе сиздерде ойгонду, ушул тууралуу айта кетсеңиздер. Мен баштасам, биринчиден саламатсыздарбы? Жалпы көрөрман, жалпы журт, акынды сүйгөн, барктап, сөз баалаган эл. Биринчиден акындыкка келгенде мен кичинемден негизи Ал Туткучевдин айтышын көрүп, ошого таасирленгем. Ошондон баштап мен айтыш көрүп, күн түнү кой жайып жүргөндө ырык жумесин бир гана айтыш эле угуп, ошо шаарга келип, шаардан кантип барам, кантип аралашам акындарга деп жүргөндө Жылысбек Төрөканов деген акын биздин агайыбыз болот, устатыбыз болот. Ошо менен Инстаграм аркылуу сүйлөшүп, жолугуп небет калдык. Ошондон ала шакирт таптайбыз деп чыгып, анан биз ошо ойдон ошо Турат Жумаев менен Жылысбек Төрөкановго барып, ошо менен аралашып кеттик. Демек, сиздин ушул акындык ичиңиздеги жан дүйнөңүздөгү төкмө акындыкты ойготкон бул сиздин устаттарыңыз болгон турбайбы? Эң сонун ал эми сиз? Мен негизи учураша алайын биринчи. Кыргыз элине салам, арыбаңыздар, барыңыздар. Ушинтип өнөрдү сыйлап бизди көрүп отурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан мен негизи ыр жазчумун мурун. Анан төкмөлүккө кызыкчуу, мындай көрчү эмес экенмин да. Анан төкмө болом деген ойда болгон эмес. Анан бирок мындай айтыштарын, кыз жигит айтыштарды аралатып көрүп мындай калчумун да. Анан Элмирбек Иманалиев агай каза болуп калгандан кийин анан мен дагы кызыгып баштадым. Ошко келип, ошто акындарга аралашып, ошол жактан анча-мынча айтыштарга катышып, ушинтип жүрүп, анан Бишкекке келип, биз дагы ошол Жылысбек Төрөканов, Турат Жумаев деген агайлардан сабак алып чыгып калдык. Демек, сиздердин устатыңыздар бере. Сонун, алгач мына ушундай төкмөлүк өнөргө кантип келип калганды тууралуу сурообузга жооп алгандан кийин дароо эле биздин кыз жигиттин айтышына күбө болмокчубуз. Негизи эле ушул акындарыбыз амандашып, ырдашсын, анча-мынча тартышып, жан дүйнөнү жыргатсын дейли дагы биздин акындардын айтышына күбө бололу. Кана ким баштайт? Кыздын кыр чачулуу болсо, жигиттин жолуулуу дейт. Анда сиз баштай бериңиз, Sensin erbin ulun el, Ermanas bolgon uranı, Dep baştab amandaşayın, Oy uşunday amandaşıp ketmekçi kırgızdın mendey ulanı. Ак көңүл элге сыймыктын ак салам гана сунары, Каршылашымдын дамында куралсын ырдан курагы, Эл жиретип элимдин андан эл назарын буралы, Ой анан секиден ойно улагы, сайраган тоодоң улары. Таң кылган көркү көргөндү кандырган суусун булагы.
Көп жайса малы семирген көк майса шибер тулаңы. Elinin кетпес пейли, жерinin кетпес кунары. Нарындан келген баламынан да нарықту bir айтыш құралың. Ой, эфирге келдік ең алғач. Ой, жол буруп мында жараткан. Ой, ушундай 7-чи каналга айтам рахмат. Ой, биздей жаш төкмөлөрүн чакырып бизге да мүмкүнчүлүк жараткан. Ой, 7 атамдын нарық баасын бул 7 миллион элге тараткан. Ой, 7 албай көрүшөт 7 облус тараптан. Ой, 7-чи канал көп жашаң ошол жергемди түгөл караткан. Ой, анда таңдайга тилин кайраган, маңдайда нуру жайнаган. Аллага кылып тобасын ар кимге колун жайбаган. Айнараның акын деп караткан элдин оозуна да жараткан өзү шайлаган. Ырларын курап дурустап да чындыгынан тайбаган. Желпинип келип батынып буга жигиттер далай жайраган. Талпынып келген балдарды бул тили менен жайлаган. Анан Хюремге окшошомун деп кремге бетин майлаган. Ой, жанарың күндөй нур чачып жаркырай түштүң айланам. Калкансыз мендей жигиттиң аркансыз жипсиз байлаган. Кылыктуу сендей перини да көргөндө көзүм жайнаган. Ой, көп ирет чыгып айтышка, көркүңдүң айтып сайрагам. Каныма берип кызуулукта жаныма келдиң айнарам. Ой, сени деп ырдаган мени күйөм деп айтып калганчаң, ошол сүйөм дей берем кайрадан. Баракелди, эми Айнарайымдын жоон күтөлү. Ак сүйүүсүн айткан агам, айтып талай айтканынан кайткан агам. Ишеним сүйүүдөн да маанилүүдек, ишенимден чыгуудан сактан агам. Ашык болуп жатсаңыз мурдаң эле, айтпадыңыз баштан агам. Бул бир далай кыздар менен айтышканда бир нече сүйүү сөзүн тапкан агам. Айтыштан айга күнгө теңеп жатып, айтыштан соң бир көрүнбөй качкан агам. Баштадыңбы жанагыңды,
деп, эми серьезный айтыш кылып каламындың Сизден жоопту угуп көрөлү. Ой, сен дағы баштабастан жанагыңды, менин да түшүнүп көр абалымды. Сендей сулуу селкини көргөн кезде сүйүү менен жеткирем саламымды. Оянан ай нурундай жаркырап сен тургандаң анан эмне мен сени чанамынбы. Ой, көк сулуусундай айтылуу жеңи жоктун көргөндөн ашык болгом караныңды. Түн түшкөндөй нес болуп кала берем, күн түшкөндөй көргөндө жамалыңды. Ой, анан бул серьезный айтышып каламын деп селт эткизе курадың жамагыңды. Ой, элең деп айткан сөзүн уктуңуздар элим, эми өзүңөр жаргылачы кара кылды. Солутпачың үйдөгү гүл бакчамды, толуктачу кез келди катарымды. Аярлап мен сылайын маңдайыңдан, даярдап сен турганда тамагыңды. Жакшымдың ашырып тоодой кылып, жүрсөңчү жашырып жаманымды. Карданып бербестен талагымды, жагалданып жуушмакмын табагыңды. Кейишке салып сенің ыйлатпастан, бейишкең айлантмакмын таманыңды. Ой, анан серьезный айтышып калам дейсиң, эч качан бүркөбөссүң кабагыңды. Сен дагы жылмайып айтышасың, мен дагы туура көрөм кадамыңды. Ой, сен менен жарым саат айтыша каламын деп, мен дагы жылмайып айтыш кылып каламынбың Кыздарга чыккан кезде мен да кызыкаңар кез батчумун. Ой, сүйбөсөм делең аларды да, сүйөм деп месин чакчумун. Айдагы сулуум сенсиң деп, кайдагы сөздү тапчумун. Көз менен меле барууну да, сөз менен туштап атчумун. Ой, анан кызганасың сен болсо, Айнара сен ганасың Акжубум. Ой, жалган айтып аларга мен сүйөм деп алып кайтчумун. Ой, кызганасың го сен болсо, сыздансın деп ушинтип сени кызгантыш үчүн айтчумун. Şaşıttırсың, сезимиңди маған ерте ачыктырсың. Эми жылмайып айтышканың жаман күнэ, жылмая бер жүзүң нурун чачып турсун. Маанайыңды түшүрбөгүн жаратканым, маңдайыңа
бақыт қылсын. Сен даярдап тұрасың деп тамағыңды, дару эле қиялдарға батып тұрсың. Құла түгіл жуймын деп идешіңде, ала лекте сырыңды ашып тұрсың. Газапқа салбай эми жобу менен, акын кыз сага бир аз бакыт сунсун. Бала кыялбай кең шагың сындырбайын, сен балача кыялданып жатып тұрсың. Ай, деп айтсам сен кубанып күлө бердиң. Деңиздей бакыт башка үйө бердиң. Демиңден байкалуудаң экөөбүзгө, дендаро болуп мени сүйө бердиң. Ансем да сизге оюм жаман эмес, анымдага айттырбай биле берген. Каалаганың кыялга жетүү чыгар, кабагыңды эми чындап түйө берген. Кылыгымды байким туура түшүнүп сен, кыялыңа түштө жетип жүрө бергин. Ай, эми кантейин жасалмалуң элпектерден, кутулар күн бар бекен тентектерден. Иши кылып жаратканым алыс кылсын, идиш аякаң аралашкан эркектерден. Айтчы байке, эмне кылдың суктан кыдай, өз ишиңе өзүң карап шыктан кыдай. Таалайыңды башкадан издеп көрчү, менин табитим өлгөн эмес, кызган кыдай. Ай, Ардактуу угармандар, мына ушундай биздин ыр жашаган көңүлдө кир жабышабайт деп кыз жигиттин айтышына күбө болуп турабыз. Андыктан көңүлүбүздү көрккө көтөрүп, жарпыбызды жазып жаткан мына ушундай керемет ырларды кайрадан дагы да болсо алдыга улантмакчыбыз. Кана сизден жоопту күтөлү анда. Шүкүр ойлон. Ой, сырыңдың аштың аға деп, ой, бұл ырларын мага жиберди. Ой, аға тайлап жөн жүрүп, булайын арага туу тирелди. Ой, анан идиш аяктың айтат деп, ой, мунун күлөңүн мунун мактасам жүрөгүмдү тилерби. Ой, мендей болгон жигиттин кадырын мынабул кыздар билерби. Ой, идиш жуйм десем күлөсүң, курман жандын сиңдисиң, урган жанды тилерби. Ой, анан түштөрүндө көрөт дейт, түшүнөт мендей кимерди. Ой, мендейге мынтип күлсөңөр, мендейди чанып жүрсөңөр, болочоктогу жарыңар өңүндөн уруп тепкилеп анан түшүндө сыйлайт силердиңе.
жанарыңдан ай тунса, ой алыра сыймық сүйбейбі. Ой қырғыздың айымдары қанчалық, азап тартып жүріші тағада сыймық күйбейбі. Ой онан менің идиш жуым дегенімді қаралап, бұл менің қадырымды білбейбі. Ой bir идиш жуым деп қойсом мен эмне қадырым менің кирдейбі. Ой эмне жардам қылып жатасың деп башқалар мені тилдейбі. Ой эже жакшы элең айттым көңүлдөн, ой бул эфирден мени эфирден мага жиндейби. Алыс кылсын сендейден деп байкуш кара жанымды күндейби. Ой жеткенче күйүп чок болуп, анан жеткенден атар ок болуп, кадырын бер билбес кыздардын айнараган корлор деле жүрбөйбү. Катуу күн берип камданып турган ырларыңызды кана жооп кылып айтып кетсеңиз. Ой айнара менен айтышып мына жерден, ой мен дагы махабаттын өзөнүн бойлогонмун. Жакын туруп маңдайдан карап сенин жанарыңа жал-жалым тойбогонмун. Канча жерден сен күндөп жатсаң дагы, сага махабатым арноомду койбогонмун. Ой сен деген кадимкиң оштун кызы, мен болсом нарындан келген жигит. Ойлоп койгон бир күнү той болорун. Ой ансыз деле түндүк түштүк болуп бөлүнүүдө. Ой көрдүк коң элдин бөлүнгөнүн жойбогонун. Өкөбүз той кылып мына жерден, эки жерди бириктирип койсок деп ойлогонмун.
ой камчыбектей жанга туш боломун деп ой дагы дала ирет жанчы кепти ой айланайын айнарамга алашыңча мени карай ырларыңдан салчы кепти ой анан камчыбектей уулдарга тең болом деп сен дагы чубурттуң го балчы кепти ой экөөбүз Кудай буйруп той кылсак биз экөөбүз жаратабыз камчыбектиң ай Барекелде. ой жетинчи каналга анда сыймык арнабырын бул жерден салар болсун жетинчи каналга келип дагы көптөгөн жылдыздар жанар болсун ой жетинчи каналды көрөбүз деп кыргыздын эли түгөл карар болсун далай деген жылдыздар мына биздей мына бул эфириңе барар болсун айнара менен келип мындай айтышып жетинчи каналдын аркасынан сыймыкта чоң бакытын табар болсун Доктуармандар мына ушундай төкмө келсе төрбошот, төкмө төксө жан дүйнөгө дем кошот демекчи. Мына биздин кыз жигиттин айтышы дагы да болсо алдыга уланууда. Экранга жакын келиңиздер дейли дагы биздин ушул жан дүйнөбүздү ырга бөлүп, нурга бөлүп, ушул биздин айтышка дагы да болсо сиздерге дил азык болсун дейли дагы. Анда эфирибизди дагы да болсо улантып биздин Сыймык мырзадан жоопторду күтүп калабыз. Мына сыймык эфирди дагы алдыга чоймок экен ал бул болсоң апам менен сүйлөшкүн деп сыймыктын кара көзүн оймок экен апаң менен сүйлөшсө сүйлөшөбүз мынча болду сыймык кайдан коймок экен ой карачың айнарадай бул сулууну кара көз алтын чачтуу оймок экен ой апаң менен сүйлөштүрөр болсоң эгер бул жакаң апаң деле жиберсең болмок экен ой сени мага жұп қылып жаратқандай
Ой, сен ойлонуп сыймыктын таң аткандай, мына бул дүрсүлдөгөн бул жүрөктүң айнаргыз теңин албай канаткандай. Сен башка жактан алысыраак жүргөн кезде жетким келет сени карай канат байлай. Бирок сенин жүзүңө карап көрсөм бул сыймыктын ырлары жадаткандай. Бирок чын элең айтарлыктай сулуусуң сулуу десе, ар мен эле эмес ар жигитти саматкандай. Ой, качан той болот эми деп мынакей, ой бул сулуу сыймыктын ай күнүн да санаткандай. Ой, менин айылым нарындын те түбүндө калдыр шулдур жолдору бараткандай. Ой, аңгүл-дөңгүл жолунан жүрүп барсаң адам ыңгайсыздык жараткандай. Сен менен ой ошол сезилсе де бар дайым ойлончу элем, таш жолдо эмес көл үстүндө бараткандай. Ой, жаңгыла демгир асманда жылдызымдай. Ой, болгула дем нарктуу салттуу кыргызымдай. Эфирге келип алып болушунча көндүрүүгө тырыштым бул кызыңдай. Ой, сиздин дагы атыңыз Нуркыз экен. Ой, анда сыймык ырдасын бул кысылбай. Экөөң тең жадырап жүргүлө дейм, кыргыздын багына бүтүп калган Нуркызындай. Айнар айым, эми ушул Сыймык мырзага сизден акыркы бир жоопторду күтөлү дагы эфирибизди чыгыктайлы. Başladım öyle bitireyim desek. Ой, бул жактан айтышып жаткан сени менен, бул сыймыктын багыда тоодой эле. Ой, эмнеге сөзүмдү серьезный албайсың, сен айттым эле сөздөрдү соодой эле. Ой, кагып силкип жатпайбы кайра. Ой, 7 жылдык алышкан жоодой эле. Ой, айылыңа барып 5 ай албаймын деп жатасың.
Gelbey atat, ayılga gelbey atat, bul canın jolo ele. Üç kıldın asbaptı çertip jatsaң, ekemçek tübeni saysın, oңо eleң ay. Oy elim bizdi bilseken o ağayın, Arıstanbek toqtoğuldun sınığı dep. Biz dağın alardın ülgü tutup, gelebiz akındar dep, çınığı dep. Hazır menin joğuman giyin dep jatışat, aytış bütöt andan soň tınığı dep. Oy bul kızыңды da jaman görmögüle, kabul algın kızdardın sılığı dep. Oy sırttan bul başkaça süylöp jatkan, oy kabı tüşüngüle bul kızdın kılığı dep ay. Oy dağı göbüret, efirge gelip aytış kuruşalı. Dağıda köp aytış ırlardı sunuşalı. Oy bir-biribizge göңүлдөрдү жарык кылып, ылайланбай içibizden tunuşalı. Bul жерге olturup akıylaşpay, sırtka çıkıp süylöşüp uğuşalı. Eldin dağı göңүлүн түшүрбөй биз, калганын үйгө барып урушалың айле. Мына ушундай ардактуу армандар, акындык өнөр, төкмөлүк өнөр, негизи улуу өнөр деп коет. Мына ушул улуу өнөрдү аркалап элибизге жакшы маанайды, жакшы айтыштарды тартуулап берген биздин Айнар айым жана Сыймык болду. Мына ушул эфирди сиздерге көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жарбыңыздарды жазып, сиздерге дилязык болду деген ишеничтебиз. Анда ушул калкыбызга өзүңүздөрдүн айта турган сөзүңүздөр болсо, кебиңиздер болсо, сиздерге микрофонду берели. Сөз барктап өнөр сыйлаган жалпы журтка да бир жолу терең ыраазычылык. Аман туруңуздар, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Мен дагы ушул Айнар айткандай сөз барктап, акынын баалаган, сөздүн асылын баалаган улуу элге урматтап жана саламдашсак эми коштошу сөзүбүздү айтып олтурабыз. Болушунча өнөрүбүздү көрсөтүп, көңүлүңүздөрдөн чыкканга аракет кылдык. Биздин кемчиликтерибизди жаштык деп, мастык деп түшүнүңүздөр. Ошол кош болуңуздар, кайрадан көрүшкөнчө. Ардактуу армандар, негизи эле кыргыз элибиздин таңдайынан өнү бүтпөсүн, колунан комузу түшпөсүн дейли дагы бүгүнкү ушул жаш таланттарга ийгиликтерди каалап, сиздер менен мен Жаныбек кызы Нур кыз болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча жакшы туруңуздар. Болду окшойт, канча убакыт болду? Жетпей болду.